Саламатсызбы кадырман теле көрүүчү, жуманын башталышы дүйшөмбү күнүндө мына ушундай таңкы региондо сиздер менен амандашып жаткан кызыңыздар менен Жазгүл Кудайбердиева, ошондой эле кесиптешим Алмагүл Базарбаева болмокчу. Кутман таңыңыздар менен. Мына ушундай биз болсо дүйшөмбү күнкү эфирди баштап ар бир үй бүлөгө, ар бир инсанга мына ушул жума ийгилик алып келсин деп тилейбиз, кесиптешим. Жума күндүн башы менен баардыгыңыздардын ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Биз болсо бүгүн өзгөчө бир конок чакырганбыз. Тагыраагы айтканда, сиздерге пайдалуу болот деп ишенем. Анткени кайсыл учурда милдеттүү аскердик кызматка чакырат, кимдерди, кайсыл учурда аскердик кызмат өтөөдөн бошотулат, альтернативалык аскердик кызмат өтөө деген эмне? Мына ушул суроолорго жооп алуу үчүн биз атайын бүгүн студияга конок чакырганбыз. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын башкы уюштуруу мобилизациялоо башкармалыгынын чакыруу башкармалыгынын бөлүм башчысы Алымбаев Мырзабек Мухаммеджанович бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы, кош келиптирсиз. Саламатсызбы. Ыраазычылык билдирем атайын эфирге келип бергендигиңиз үчүн. Ошол аскердик кызмат өтөө кимдер чакырылат, кайсыл убакта, мына ушул суроолорго жооп алалы деп сизди чакырдык. Эң алгачкы эле суроом ушул аскердик милдеттүү аскердик кызмат өтөө деген негизи өзү эмне, ошол жөнүндө биринчи маалымат алып алалы. Саламатсыздар ар жолу, саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр. Милдеттүү аскердик кызмат өтөн бул өзүңүздөргө маалым болгондой биздин баш мыйзамда конституцияда жазылган, бул ар бир Кыргыз Республикасынын жараны мекенди коргоо милдеттүү деп жазылып турат ал жакта. Ошо мекенди коргоо тартиби, аскер кызмат өтөө тартиби кандай жол менен өтүлөт, бул Кыргыз Республикасынын мыйзам актылары менен бекитилген. Ар бир Кыргыз Республикасынын эркек жараны 18 жашка чыккан эркек жараны ата мекенди коргоо үчүн же болбосо мекен алдын аскерлик кызматын аткарууга милдеттүү бул эсептелет да. Айтканда ошо баш мыйзамда дагы башка мыйзам актыларында да бекитилген. Урматтуу теле көрүүчүлөр, эгерде сиз дагы аскердик кызмат өтөө боюнча түшүнбөй жаткан жагдайлар болсо, же болбосо кандайдыр бир сурооңуз болсо, анда бүгүнкү студиянын коногу сиздерге мына ушул аскердик кызмат өтөө боюнча, аскердик билет боюнча суроолоруңуздарды экран астындагы номерлерге калтыра берсеңиздер, буюрса биз сиздерге жооп берүүгө аракет жасайбыз. Азыр болсо бизде жарнамалык тынук экен, анан кайра эфирибизди улантабыз. Мына ушундай кадырман теле көрүүчү мекендештер долбоорунун мына ушундай жарнамалык тынуусунан соң биз болсо көрсөтүүбүздү андан ары карай улантабыз. Бүгүн биз сиздер менен чогуу биргеликте түз эфирде маегибизде аскердик кызмат өтөө боюнча суроолорго жооп алууга аракет жасайбыз. Айтсаңыз, аскерге канча жаштан баштап чакырылууга даярдык көрүлө баштайт? Алдын ала тизмектелип, саламаттыгы боюнча текшерилип баштайбы? Канча жаштан баштап? Негизинен аскердик кызматка даярдык бул 16 жаштан башталат. 16 жаштан баштап ошо алгачкы аскердик каттоо коюу иш-чаралары жүргүзүлөт. Бул жанагы жалпы билим берүү мектептеринде, орто техникалык колледждер, лицейлер бар го, ошол жакта окуп жаткан эркек жыныстагы жарандар кабыл алынып баштайт. 16 жаштан баштап жогорку курактагылар. Ал жакта биринчилерден болуп ошол алгачкы тизмелер түзүлөт, мектептерде тизмелер чалган аскер комиссариаттарга тапшырылып, ошо ар бир аскер комиссариаттары жергиликтүү райондор боюнча, ошол райондун аймагына кирген мектептер ошол аскер комиссариаттарга каттоого коюлат. Ал аскердик каттоого коюу тартиби негизги максаты болуп эмнелер эсептелет? Бул ошол райондо жашаган аскерге коюучулардын так санын билүү. Кийинки аскерге кимдер чакырылат, канча ресурс камтый алабыз, ошонун так санын билүү. Ошол жарандардын ден соолугу боюнча жарактуулугун, канчасы жарактуу болуп, канчасы кандайдыр себептер менен же убактылуу бошотууга жатып калабы, ошолордун тактоо максатында жүргүзүлөт да. Алгачкы аскердик каттоо жылына ошо 16 жашка чыккан, үстү жылы 16 жашка чыкчу жарандар турууга тийиш. Бул ар жылы декабрь, январь, февраль айларында 3 ай жүргүзүлөт. 3 айдын ичинде ошо аскердик каттоого туруш керек булар. Медициналык короодон өтүп, текшерүүлөрдөн өтүп, анан ден соолугу таза аскерге жарактуу болуп чыккандар жарактуу деп өзүнчө тизмеге тизилет дагы. Ал эми кандайдыр бир себептер менен ден соолугу боюнча текшерүүгө жөнөтүлгөндөр же чектөөлөрү барлар, булар ошо жергиликтүү медицина уюмдарына
поликлиника барбы. Ошол жактарга каттоого алынат дагы дарыланышат. Алар уже 2 жыл ичинде 18 жашка чыккычакты дарыланып, кайрадан медициналык кароодон өтүп, жарактуу болуп келип калыш керек да. Булар. Ал эми аскерге болсо 18 жаштан 25 жашка чейинки эркек жыныстагы жарандар чакырылууга милдеттүү, тийиш булар. Аскерге чакыруу бизде жылына 2 жолу өтөт. Жазгы жана күзгү чакырыктар болуп эсептелет. Март айында башталат, жазгы чакырык бул март, апрель, май 3 айда жүргүзүлөт. Эми күзгү чакырык болсо сентябрь, октябрь, ноябрь. Ушул айларда жүргүзүлөт. Аскерге чакырууну уюштуруунун эң негизги бирден бир документтери болуп, мыйзам актысы болуп, Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө мыйзамы эсептелет. Ошол мыйзамдын негизинде жыл сайын ошо чакырык астында Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн башкы кол башчысынын, президенттин жарлыгы чыгат. Ошол жарлыктын негизинде анан аскерге чакыруу иш-чаралары башталат бизде. Саламаттыгын эске албаганда кандай учурда баягы аскерге барат? Саламаттыгын эске албаганда да? Саламаттыгын, ден соолугун эске албаганда кайсы учурда чакырылбайт аскерге жарандар? Булар жанагыдай үй бүлөлүк абалы боюнча чакырылбайт. Соттолгон болсо, сот жок болсо, азыркы убакта соттук иш-чаралар жүргүзүлүп аткан болсо, ошол жарандар анан жана окуп жаткан болсо, күндүзгү окуу бөлүмүндө окуп жаткан болсо, ошолар аскердик кызматка чакырылбайт. Үй бүлөлүк абалы дегенде? Үй бүлөлүк абалы дегенде бул бир нерче пункттар бар. Негизгиден айта кетейин, бул эгерде үй бүлөдө жалгыз бой эненин карамагында өзүнөн кийин 2 же андан көп бир тууганы болсо, 18 жашка чыга элек болуп, үйдүн улуусу болуп, жалгыз бой эненин карамагында балар болсо, ошол үйлөнүп, аялы, колтусу жана 2 же андан көп баласы болсо, эн атасы пенсия курагында болуп, 50 жашында болуп, үй бүлөдө жалгыз бала болсо, ушундай негиздер бар да, бир нече негиздер бар. Ал эми жанагы окуп жаткандыгы боюнча болсо, бул жанагындай жалпы билим берүү окуу жайларында же болбосо жогорку атайын орто окуу жайларында күндүзгү бөлүмдө окуп жаткан болсо, булар ошол окуусун бүткүчөктү убактылуу бошотууга берилет. Ден соолугу боюнча дейин, жанагыдай ошо биринчи экинчи топто майыптыгы бар болсо, же болбосо ден соолугу боюнча аскер кызматын өтөөгө чектөө даражасы болсо, ошолор убактылуу аскер кызматына чакырылбайт. Анан кээде угуп калабыз да, саламаттыгы таза болуп өтүп кетип, анан аз убакыттын ичинде кайра артка кайтарылган учурлар болот да. Бул эми баягы текшерилүү учурунда кемчилик дейбизби? Кандай? Жок, бул аскерге чакыруу этабы, аскерге чакыруу иш-чарасы бул бир эле этап менен өтүп кетпейт да. Мындай айтканда, жаранды алып келди, аскер комиссариаттан председатель үстүртөн карады, кетирип эмес, андай эмес. Бул аскерге чакыруу иш-чарасы аябай чоң, республикалык деңгээлдеги ошондой марштабтуу жумуш да бул. Аскерге чакыруунун астында биринчиден алдын ала бизде изилдөө иш-чаралары жүргүзүлөт. Майдын 1-инен баштап, марттын 1-инен баштап чакырылуу башталат деп атпайбыз биз. Алдын ала 2 ай мурун, азыркы убакта январдын жазгыны болсо январдын 20-сынан кийин, күзгүнү болсо июлдун 15-нен кийин уже изилдөө иш-чаралары башталат. Изилдеп, үй бүлө шарт изилдеп, ошо эн атасы менен маектешүү, туугандары менен, ошо жер-жеринен барып маектешүү менен башталат да. Ошол жактан өтүп келип, андан кийин райондук комиссия өткөрүлөт, жана ден соолук абалын текшерип, баардык документтер текшерилип бүткөндөн кийин, ал жакта комиссиянын составында 9-8 дарыгер бар, врачтар. Андан тышкары жергиликтүү башкы органдарынан өкүлдөр бар, жергиликтүү укук коргоо органдарынан өкүлдөр бар. Ал жактан өткөндөн кийин анан областтык республикалык комиссияны өтүшөт. Ал жакта да ошондой эле дарыгерлер турат да. Ал эми жанагы баары бир нече убакыттан кийин кайтып келип деп атпайбыз, бул эми мыйзамда каралган. Эгер жаран ошо кандайдыр себептен аскер кызматына чакырылып, ден соолугу таза болуп келип, ошо аскер кызматын өтөп жаткан учурда аскердик ант бергичекти мурда жашырылган оорулары билинсе, же болбосо мурда билинбеген оорулары билинип калса, кайрадан ал аскер комиссариатына жөнөтүп, анын ордуна бөлөк кызматка келет да. Алар кайсыл убакытта аныкталат? Бизде ошо аскерге чакырылгандан кийин 1 ай баягы КМ бар да, курс малып айтса. То есть даярдык өтүп, присягага чейинки убакытта
биздин аскердик медицина кызматкерлери тарабынан дагы бир жолу тереңдетилген комиссияны өткөрүлөт да. Ошол учурда баягы жараны өзү билбейт, бирок ошол жакка барганда армиядагы тартип бөлөкчө да. Күн тартиби да бөлөк, физический нагрузкалар болот. Физикалык эмелинде кыйналышы мүмкүн экен да. Ошол убактан баягы мурда өздөрү билбеген оорулар, же болбосо жашырылган оорулар чыгат, аныкталат, ошол себептен анан кайра кайтып келет да. Ооба, жашырылган дегениңиз кээ бирки мырзалардан угуп калабыз го, баягы текшерүү учурунда айтпай, оорусун жашырып, анан аскердик кызматка барганда ошол оорусу кайра кайталанат. Анткени сиз айткандай аскердик тартипке көнгөнгө чейин дагы физикалык жактан денеси кыйналат, анан оорусу баягы козгоп күчөшү мүмкүн экен. Бизде болсо суроо бар экен, мен суроону окуп берейин. 656 абонент жазып, саламатсыздарбы? Менин жашым 44-тө, аскердик билет ала аламбы дейт. 44 жашта болсо, буга чейин эгер аскердик кызмат өтөбөй же альтернативалык кызмат өтөбөгөн болсо, мен түшүнүмчө аскердик билети жок экен бүгүнкү күнгө чейин. Ого ала алат, бул ошо өзүнүн жашаган району боюнча аскер комиссариатына барып кайрылыш керек. Ал жактан тиешелүү, жанагыда айткандай эле медициналык кароодон өтүп, тиешелүү документтерди топтоп, анан бардык туура келсе, мыйзамдын негизинде бүгүнкү күндө азыр 250 эсептик көрсөткүч, бул 25 000 сом акча каражатын төлөп, экинчи категориядагы аскер билет жаздырып алса болот. Акча каражатын ошо мамлекеттик банк аркылуу төгүп, квитанциясын алып барып, анан аскердик билет жаздырып алса болот. Бирок ага чейин жанагы тиешелүү документтерди топтоп, соттолгондугу тууралуу, соттолбогондугу тууралуу маалыматтарды ден соолугу боюнча баарын топтоп туруп, андан кийин анан жазылат. Эгер ден соолугунун абалы боюнча чектөө болуп, аскер кызматтан жараксыз деп табылса, анда аскер билетин ошо экинчи категория аскер билет жаздырып алат. Эч кандай эч нерсе төлөбөйбүз да. Ден соолугунан болгон болсо, бирок акча төлөбөйт. Ооба. Азыр айтып өттүңүз да, экинчи категориядагы деп. Демек, милдеттүү түрдө барып аскер кызматын өтөгөндөргө биринчи категория, анан ден соолугуна байланыштуу же убагында барбай калгандар экинчи категориялы. Бизде аскердик билет эки категорияга бөлүнөт. Биринчи, экинчи категориядагы деп. Биринчи категориядагылар кимдер келет? Биринчи категориядагыларга булар жанагы анык аскер кызматын өтөгөндөр, 1 жылдык аскер кызматына барып келгендер, аскердик кафедраны окугандар, булар мотивация запас болуп чыгышат. Үй бүлөлүк шарты боюнча альтернативалык кызматка калгандар, альтернативалык кызматка калып, 3 күндүк бизде окуу жыйындар бар, ошол жакка катышып аскердик ант бергендер. Булар биринчи категорияда. Ошондой эле жанагыдай мобилизациялык резервдин жыйындарын өткөндөр, 1 айлык кызмат өтөп келгендер. Ошондой эле призывный мобилизацион резервде бар болчу, мурда өтөшчү да, 1 айлык ошолду өтөгөндөр биринчи категорияда калышат. Ал эми экинчи категориядагылар болсо жанагыдай альтернативалык кызматты диний көз карашы менен ден соолугунун абалы боюнча жана коомдук пайдалуу жумуштарды аткаруу менен өткөргөндөр. Булар экинчи категориядагы аскер билет алат. Анан жанагы жараныбыз суроо берип атпайбы 44 жаштан деп, ошол категорияга киргендер. 25 жашка чейин эч кандай аскер кызматын өтөбөй жүрүп, анан 25 жаштан өткөндөн кийин жанагыдай жол менен аскер акча каражатын төлөп алгандар бар, экинчи категорияга да кирет. Ошондой эле ден соолугу боюнча жараксыз деп табылгандар экинчи категорияда калышат. Жалпысынан жылына канча аскер кабыл алынат? Бул эми маалымат купуя жашыруун болуп эсептелет, ачык айта албайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде сизде дагы милдеттүү түрдө аскердик кызмат өтөбөй же болбосо аскердик билет боюнча суроолоруңуз болгон болсо, биздин көрүүчүбүз сыяктуу эле экран астындагы жазылган номерлерге калтырсаңыз, биз сиздин сурооңузга жооп берүүгө аракет жасайбыз. Биз болсо көрсөтүүбүздү улантабыз. Мисалы, сиз айтып калдыңыз да эме депчи, 1 айлык өтөп алгандар дагы биринчи категорияга кирет деп. Негизи буга чейин 2017-2020 жылдарга чейин жок болчу, 1 айга барып кызмат өтөп келүү деген. Азыр деле мына ушул шарт барбы? Ушул боюнча айтып бересизби? 2012 жылы бизде ошо жанагы 1 айлык кызмат деп 2010 жылдары башталган. Ага чейин призывной мобилизационный резерв деп айтылчу да, азыр кыргызчасын чакыруу мобилизациялык резерви чакырылышкан. Ал жакта 18 жаштан
25 жашка чейинки жарандар гана өтчү. 1 айлык кызмат өтөп, анын ортодон ал жоюлуп кетип, андай жоюлуп кетип, 2017-жылдан баштап кайра ошо мобилизациялык резервдин жыйындары деп 1 айлык кызмат башталды. Бул кызматка кимдер чакырылат? Бул кызматка 22 жаштан 40 жашка чейинки жарандар, мурда аскер кызматын өтөбөгөн, аскер кызматын же альтернатив кызматты өтөбөгөндөр, же болбосо альтернативалык кызматты өтөгөндөр. Булар ошо тиешелүү медициналык кароодон өтүп, анан 1 айлык кызмат өтөөгө укуктуу болуп калышат да. 22 жаштан 40 жашка чейин жарандар. Себеби 2018-жылы мен көп мына ошондой жагдайга туш болгом да, эми жашы 22 жаштан жогору анан 1 айлык аскердик кызмат өтөөгө баргандарды көп көргөм да, ошон үчүн 2017-ге чейин жок болсо керек деп. Жок болсо ортодон жок болуп калган да. Атайын бөлүмдөргө баягы бою узун, кең далууларындагы өзгөчө бөлүмдөргө тандайсыздарбы же аралаш эле тандалабы тандоо учурунда? Бизде эми ар багытта аскер бөлүктөр бар да. Атайын багытта аскер бөлүктөр бар, орок тыловой аскер бөлүктөрү бар. Ар бир аскер бөлүгүнө өзүнүн тандоо тартиби бар бизде. Бул жашырын түрдө биздин өзүбүздүн ички иш кагазыбыз бар. Ошонун негизинде анан ошого туура келсе, анан чакыра алабыз. Эми жалпак тилмен айтып кеткенде, улуттук гвардияны алалы. Мисалга алсак, улуттук гвардияга сиз айткандай ошо бойлуу балдар, ден соолугу чың, таза балдар чакырылат. Бою кичинекейлерди эле кабыл алыңдар. Бою кичинекейлер эми бизде бою кичинекей экени болбой койбойт. Аскерге эгер жанагындай документке туура келсе, 1.60-тан бир өйдө болсо аскер бөлүктөргө алынат. Мен бир тууган энем сиз айткандай ошо улуттук гвардияда кызмат өтөп, анан улуттук гвардияда бир 10 жылдай иштеген, демек бою узун болгон экен деп азыр билип атам да. Бул жакта суроо бар экен. 885 абоненти, саламатсыздарбы? 1 айлык аскердик өтөөнүн баасы канча сом болот, кандай шарттары болот дейт. Жогоруда айтып кеткендей, 1 айлык кызматка жана айттым, ошо 22 жаштан 40 жашка чейинки жарандар чакырылат. Чакыруулардын астында аскер ошо район, жашаган району боюнча аскер комиссариатына барып кайрылып, аскер комиссариатына кайрылып, тиешелүү документтерди топтоп, арыз жазып, андан кийин кызмат өтөөгө чакырылат. Кызмат өтөөнүн бүгүнкү күндө акча каражаты боюнча суроо берип атат. Акча каражаты 50 000 сомду түзөт. 50 000 сомдук бул ошо мамлекеттик банк аркылуу төлөп, финансасын чегин алып келип, анан аскер кызмат өтөөгө жөнөтүлөт. Бирок ага чейин жанагыдай баардык тиешелүү документтерди топтоп, медициналык кароодон өтүп, тастыкталыш керек да. Ошого бара турганда. 255 абонент жазыптыр, аскердик билетти жоготуп алганда кайра ордуна келтирүү оңой элеби дейт. Аскердик билетти жоготуп алса, ошол кайсы райондо каттоодо турса, ошол аскер комиссариатына барат дагы, алгачкы биринчи эле кезекте ошол аскер комиссариаттагы учетту каттоосу бар да, ошол жакта тастыкталгыч документтерди карап чыгыш керек да. Чындыгында эгер армия аскерге барып келген болсо, аскерге барып келген деген тастыктаган документтер болот, же болбосо альтернативалык кызматты өтсө, ошол тастыкталгыч документи болгондон кийин анан аскер комиссариат берген тиешелүү документтерди топтоп, азыркы убакта жоготкондугу боюнча штраф төлөйт, айып пул төлөйт, айып пул төлөп, анан кайра дубликат жаздырып алса болот. Эч кандай чектөө жок. Экинчи категориядагы аскердик билет алгандар кайсыл багыттагы жумуштарга кабыл алынбайт? Экинчи категориядагы алгандар бардык эле мамлекеттик кызматтарда иштей берет. Күч түзүмдөрүнөн башка, укук коргоо органдарында, ушул күч түзүмдөрдү, жалпысын айтканда күч түзүмдөрүнөн башка бардык мамлекеттик кызматтарда иштей берет. Негизи 18 жаштан 25 жашка чейинки эркек жыныстуу жарандар милдеттүү аскердик кызмат өтөш керек экен. Анан сиздер чакыруу жибересиздер да, военкомат жибергенде бирок белгисиз эле себептерден улам барбай жүрө берсе, ал баягы мыйзам чегинде жазаланабы же айып пул төлөнөбү? Качып жүрө бергендер болот го, барбай. Андайлар тилекке каршы бар да, бар арасында бар, бирөө себептүү негиздер менен, бирөө себепсиз негиздер менен дегендей. Себеп негиздер менен жүргөндөр эми аларга ошо чакыруу кагаздары жөнөтүлөт. Аскер комиссариаттары тарабынан 3төн ашык чакыруу кагаз жөнөтүлүп, дагы эле келбесе акты түзүлүп, анан тиешелүү укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилет. Ал боюнча укук коргоо органдары өзлөрүнүн чечимин чыгарат. Айып пул салынышы мүмкүн. Же болсо башка дагы чаралар колдонуш мүмкүн да. Бирок бүгүнкү күндө ошо айып пул менен гана да. Айып пул же болсо эскертүү берилет. Аскердик кафедралар кайсыл окуу жайларда бар? Аскердик кафедралар бизде бүгүнкү күндө медициналык академияда гана бар. Башка жактарда жок, жоюлган. 2017-жылдан баштап жоюлган бар.
Кайсы бөлүмдөрдө баягы кызмат өтөгөндөн кийин калып иштегенге уруксат берилет? Мисалы кээ бирлери өз каалоосу менен калып, андан ары улантып ушундай бөлүмдөрдө барбы атайын? Бардык эле аскер бөлүктөрүндө мөөнөт аскер кызмат өтөп өткөндөн кийин эгер ошол жакта ваканттык орундар бар болсо, бош орундар болсо, контракт негизде иштегенде калып иштей берсе болот. Канча жылга чейин узартылат ал? 3 жылдан контракт 3 жылдан түзүлөт, ар бир контракт 3 жылга чейин түзүлөт. Ошо 3 жыл сайын контрактын келишимди жаңылап түзүп турат. Минималдуу эмеси 3 жыл болот экен. Контракт негизде кызмат өтөгөндөр. Анан негизи сиз айтпадыңыз, азыр жогорку окуу жайларда аскердик кафедрасы жок деп. Демек, ар бир студент жогорку окуу жайдан же билим берүүчү мекемелерде окуп бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө аскердик кызматты өтүш керек. Жогорку окуу жайын бүткөндөргө бүгүнкү күндө ушу мүмкүнчүлүк бар да, эгер аскер кызматын, анык аскер кызматын өтөсө, ошол жактан 11 ай кызмат өдөйт дагы, кызмат өтө 12 айда 1 жыл. Акыркы 1 айында атайын окуу жыйындарды өтүп, офицер наамын алып чыгышат. Жогорку билим менен баргандыгына байланыштуу, ошо эгер өз каалоосун билгизип, офицер алам десе, 1 ай кызмат өтөп туруп, жыйындарга катышып, анан лейтенант, запастагы лейтенант наамын алып чыгышат да. Эми бүгүнкү күндө анын баарын чакырып милдеттүү деп айтууга болбойт. Анткени мыйзамда жол берет. Жарандардын ошо аскердик милдеттин аткаруу тартиби мыйзамда каралып, ал жакта өз каалоосу менен эгер кааласа анык аскер кызматына барса болот, эгер жок каалоосун билдирсе альтернативдик кызматка калса болот, же болбосо жанагыдай 1 айлык кызмат өтө болсо болот. Бул тандоо түрүндө. Жакшы экен. Демек, жогорку окуу жайдан барган мырзаларга жакшы жактары бар экен да, офицер болуп чыгып кеткен демек, жакшы экен. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз сиздердин чалууңуздарды кабыл ала албайбыз, чалууга болбойт. Сиздер чалып жатасыздар. Андан сырткары сүйлөп, аудио үнүңүздөр менен жиберсеңиздер дагы уга албайбыз. Жалаң гана жазуу түрүндө гана жазсаңыз, биз сиздин суроолоруңузга жооп алып берүүгө аракет жасайбыз. Эми бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгыптыр. Сизге эркин микрофон берели. Теле көрүүчүлөргө, айрыкча жаш апаларга, мисалы 16 жаштан жогорку балдары бар апаларга, же болбосо ошол аскердик кызмат өтүүнү каалап жаткан же качып жүргөн мырзалар болобу, эркин микрофон берели, сиз кайрылуу жолдо алыңыз. Рахмат. Эмне деп айтам, эми ошо ар бир кыргыз жараны, эркек жараны баш мыйзамда айтылган деп атпаймынбы? Ата мекенди коргоого жана ата мекен астында аскердик милдетин аткарууга милдеттүү. Апаларга айтарым, азыр эми ар кандай соц тармактарда, интернет айдыңда чыгып атат негативдүү нерселер, аларга маани бербеш керек. Аскер кызматы бүгүнкү күндө аскерде кызмат өтөө бул чоң, кандай десем, бул сүйүнүч, чоң сыймык деп айтсак болот. Анткени армиябыз кандай деңгээлде өнүгүп атат, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Акыркы эле мынакей айта кетели, 9 майда өткөн парад бул эгемендик алгандан бери бул элек деп айтылат, мындай парад ушу кандай жетишкендер көргөзүлүп атат. Ошон үчүн аскерге эч кандай коркпостон, сарсанаа болбостон уулдарыңыздарды жөнөтүңүздөр, кызмат өтөп, ошол жактан чыңалып эр жигит болуп келсин. Жалпы кыргыз элинде ачык асман, тынчтык өнүгүп алайын. Урматтуу теле көрүүчү, мынакей бүгүн биз сиздер менен чогуу биргеликте Алымбаев Мырзабек Мухамеджанович менен Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын башкы уюштуруу мобилизациялоо башкармалыгынын чакыруу башкармалыгынын бөлүм башчысы менен аскердик кызмат өтөө, ошондой эле аскердик билеттер боюнча суроолоруңуздарга жооп берүүгө аракет жасадык. Эл четине жоо келсе жан аяган жигитпи деп кыргыз бекерден айтпаса керек. Демек, ар бир кыргыз жигити милдеттүү аскердик кызматын өтөгөнгө. Сиздер экрандан алыстабай туруңуздар, биз кайрадан сиздер менен жолугушабыз.